Таштанды көйгөйү эс алуучу жайларда гана эмес, шаар ичинде да чечилбей келет. Мындан улам бул маселени кандай жойсок болот? Шаар тургундарынан сурамжылоо жүргүздүк. Айрыкча жанагындай чоң мусорлардын арасынан нандарды көргөндө жүрөгүң ооруйт да. Кандайдыр бир мезгилде биз нанга жетпей, загара жеген күндөрүбүз болгон, ошол күндөрдү эске алып, таштандыны таштандыга салып, ар бир өзүнүн эмеси бар. Азыр чыгып калды, бутылканы өзүнчө салыш керек, аралаш таштандыны өзүнчө салуу. Азыр жетишкен заманда азырчы. Анан ошо бардык кыргыз элиме айтып кетер элем, ошо тазалык биринчи өзүңөн башталат. Ар бир адам бул таштандыны кандай десем, ошо урналарга чытаса жакшы деп ойлойм да. Мондай жерлерге ыргыта бербей, эринбей эле ошо атайын урналардын баары турат. Ошо урналарга эле акырын чытап койсо, сонун эле боло турган. Анткени бул Бишкек биздин өзүбүздүн шаарыбыз да. Тем более борборубуз. Бул жерди таза кармаганыбыз, канча туристтер, коноктор келип атат. Ошолорго бул үлгү болот да. Ошондуктан муну Бишкектин ушу таштанды үйүңдө кандай, таштандыны кандай чытап, кандай колдонсоң, ушу шаарыбызда дагы ушундай колдонсок деп ойлойм да мен. Если он воспитан, то он, конечно, будет следить за своей природой, там, уважать свою природу. А так, если этикета нет, то, конечно, он не будет. Саламатсызбы? Тетиги жерде турган баклажканыңыз сиздики? Мен буну ичип атам мен. Ичинде бар. Анткени ошол үчүн жанында турат. Бияка койгону эч жакка кайык коем да. Ошол болуп атат. Бирок мусорный бакта көп болсо и көп жактан пластик отдельно катат, стекло отдельно и кагаз мусор да отдельно катат. Ошону бөлүп койсо ошондо дагы жакшыраак болот да. Анткени бакта кичинекей бакта эчтеке атпайт. Тетиги бакта толуп кетти уже. Өзүңө кайык койсоң эле болот да, в принципечи. Ошол үчүн атак бар деле жакшы эле. В принципе, элдер деле чытап кетет, но бунун канча чытаганын билбейм да. Это уже ар бир адамдын өзүнөн да. Өзүңүздөр көргөндөй, бул таштанды желекте таштандылар аз болгону менен элдер мына мынтип бөтөлкөлөрдү үстүнө коюп кетишет. Мына ушуну монтип салып кетсек, бул шаардын тазалыгына деле пайда келтирет. Таштандыларды таштабай, өзүнчө урналары бар. Ошо урналарга таштаса, анан өзүнө алып кетсе, собой бюджет таштай бербейчи. Ошо жакшы болмок. Шаар таза болмок, кооз болмок. Адамдар көрөм, которымда выбрасывают да, мынтип таштап эметпейт да. Жакшы мамиле кылбайт да ошо жаратылышка. Бишкекти таза кармайлы. Ар бир жаран өзүнө жоопкерчилик алып жүрсүн. Ошо. Дордойдон анча алыс эмес жагашкан бул жерде дагы абал жүрөк жылытарлык эмес. Биз бул жерден бөтөлкөлөрдү, желим баштыктарды жана тамекинин калдыктарына күбө болдук. Ал эми көлдүн тегерек четинде дагы мына ушундай таштандылар көп экен. Таштанды маселесин кантип чечебиз? Комментарийге жазыңыздар.